Kolundan gerek senin. Rahmat. Keçenenge yıldızın var falan. Rahmat. Rahmat canım. Kara niyetlik yok. Бул илгери Жайма базар деп ушул жерге келчү да студент убакыт илгери бул жерде. Буга эми бузулганына канча болду? Бир 6 айдан өттү, по-моему, э? 6 ай 7 ай болду да эми. Могу көрсөтүп коелу картада. Ооба, картамен көрө элем да. Башы. Азыр биз мына мосттун үстүнөн түшүп келатабыз. Кайсыда келатабыз? Мына мост бар, мына Ооба. мосттун үстүнөн мына ушу башы. Азыр эми баштагы Google карта бүгүнкү күндө жайык көргөндөй. Ушудан баштап мына 3 карта биригип кетет. Экинчиси мына болуп, мында кетет. Мына жерде жана Акбура деген милициякана бар, билесиздер да. Билем. Мына ушу Акбура милициякананын офистери. Андан кийин дагы барат дагы кийинки жанакы мостко. Башта биз Тоок базар деп коебуз го. Ооба, илгерки Тоок базар. Ошол жерге чейин барат. Жалпысынан 377 бүгүнкү күндө мамлекеттик жеке менчикте госакты бар ушул жерде. Эң кичинекейи бир 20 метр 30 метр квадраттан башталса, чоңу 15-20 сотукка чейин барат. Муниципалдык мен жазып алдым азыр 13 госакты бар. Госакты бүгүнкү күндө эми жанагы курулуштардын баары топланып жок болду. Госактар бүгүнкү күндө катталып турат бизде. Жок, бул жерде эми Жайма базар бузулду мына. 7 ай мурун бузулду. 7 айдан бери монтип жатат азыр. Эми бул жака план эмне болчу өзү? Эмне кылабыз деген? Бул жерде азыр так бизге конкретно мындай болот деген тапшырма берилек болчу. 1-2 парк болот деп айтылган. Биринчи парктын эскизин дайындаганбыз. Анын негизинен биздин сунуш катары, архитектор катары башка чет өлкөлөрдө деле баягы высотный зданиянын баары жана ГЧП программасынын аркасында кетет да. Бул жерде жана айтып атпайсызбы, 13 госак жана башка субъекттер бар деп, ошолор менен долевой бир договор түзүп туруп, немелерге инвесторго берсек болот. Бул жерде баягы чернорабочийлар неме бүттү да. Кара жумуштун баары бүттү, бузулду, жер бош. Жана темир усталар тетиги аркы жакта, ылдый жакта. Эми план азыр эскиз долбоору жок азыр. Эскиз долбоор бул паркка бар. Биринчи баягы Бул жөн эле парк кылабыз дегенби? курулуш башталып, неме болгончокту парк кылып эле туралы дегенбиз. Бакыт тигип эле. Жөн эле мындай. Анан госактарды үстүнө отургузуп, анан ошого жараша иштейли депчи. Азыр болсо комплексине бир эле неме кылып турупчу, конкурс кылып туруп ачык эле. Андай да кылсак болот да, кайсы жерге биз концепциясын мына неме менен мэрия менен түзүп туруп, тех задание кылып туруп, анан бир жакшы бир конкурс ГЧПнын алкагы кандай десиз да? болмок. Ооба, негизи өнүгүүгө ошондой шарт. Себеби жанар койгончу азыр баягы элдер келип жалоба кылып атышпайбы? Бузуп тазалагандан кийин аларга берип салганда анда неме жок да, жыйынтык жок. Кайра эле ошол чампалаган бир курулуштар түзөт, 2 этаж, 3 этаж. Буга чоң высоткага уже уруксат берүүчү убакыт келди уже. Сиз неме айтсаңыз, бул 50 метрден кийин могул жака неме салса болобу мына? Канча кабатка чейин бир неме салса түсүрөк. 50 метрден кийин уже проект застройки иштеп туруп, жакшы билесиз да. Андан кийин уже кабатын көтөрүп, парковкасына жана расчетторун чыгарып иштей берсе болот. 50 метрди мондай благоустройство катары парковый зона жана променад, велодорожка кылып колдонсок болот. Азамат мырза, мындай да, азыркы акыркы оюңузду колдойм мен. Биринчиден, азыр бизге ушул Ош базар, мурдагы Жайма базар жатат деп мен уже мэр болуп келгениме бир күн өтпөй эле адамдар чыгып баштады. Мен үй салат элем, анан кафе курат элем депчи. Андай болбойт. Тойкана курат элем дегени бар. Ошентип телефон чалгандар бар. Аларды биз колдобошубуз керек. Мына Ошто мен түнкү саат кече 12-ге чейин кыдырып чыктым. Мисалы, биздин шаар тургундары, шаарыбыздын меймандары, келген туристтер, бир мисалы дем алыш күнү деле шаардыктар бир бала чакасын ээрчитип басып жүрө турган жерлерибиз жок. Болгонунда Токтогул паркыбыз бар, алакандай болгон. Башка жетишсиз деме? Болгондо дагы жетишсиз. Ошондуктан муну ушу шаардын тургундарына менин оюмча бир жакшы азыркы долбоорду көрдүм. Жаман эмес, бирок биз буга кошумчалашыбыз керек. Мисалы, ошол эле алыска барбайлы, мына Ташкентте жанагы Magic бар го, Magic. Magicке баргансыңар да. Ошол Magic сыяктуу келип ар кандай аттракциондор, оюн зоок жайлары, шаардын тургундары дем алыш күнү бала чакасын ээрчитип келип ушул жерден тамактанып, биз бүт мындай ишкерлерди чакырышыбыз керек. Ошо Magic'тин ичинде карасаңыз, демек KFC'ден баштап бардыгы бар. Ошон үчүн мен оюмда азыр ушуга кылышыбыз керек. Сиз туура айттыңыз. Конкурс жаралап, биз ишкерлерди чакырышыбыз керек. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында. ГЧП менен курушубуз керек. Бул жерден биздин акчабызды кетирбей, биз ишкерлерге беришибиз керек. Туугандар, могунда мүмкүнчүлүк түзүп берели. Келгиле, коркпой деп. Азыр көпчүлүгү жана акча салгандан коркуп атышат да.
Мен ушунда массалык маалымат каражаттары турат, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтайын дедим эле. Ошко келип коркпой акча салыңыздар. Биз ГЧП кылып буларга мүмкүнчүлүктү түзүп берели. Ири компаниялар Бишкектеги ошол эле Казакстан, мына Туркиядагы жанагы эмелерди албаганда дагы, мына кошунабыз эле Ташкенттеги жана Magic мисалы. Ичине кирсең баары бар. Балдар мындай киргенден чыккысы келбейт. Бир чети бул мэрияга акча түшөт. Акча түшөт. Шаарыбыздын инфраструктурасы, келген меймандар, Ошко келгендер. Ошко келгендер дагы эми бала чакасын ээрчитип бир мындай бир заманбап бир жерде жүрүш керек да, мындай көрсөтүш керек да шаардычы. Ошондуктан азыр ушул жерге биз ишкерлерди чакыралы. Келгиле, кургула ушул жерде берели, мүмкүнчүлүк түзүп берели, конкурс кылалы. Ким жакшы долбоор сунуштаса, ушуну эртелетели баштайлы. Эми убакыты болгондой бул жер 7 ай жатыптыр эми, монтип. Азыр жон койсок дагы 1 жыл жатат. Ошон үчүн конкурсту жарыялап туруп, муну ГЧП кылып эле ошо ким мыкты курам десе, ал бериш керек. Коркпой. Ошондо шаарга да жакшы, элге да жакшы, ишкерлерге да жакшы мындай. Келгиле акчаңарды Ошко салгылачы мына. Биз кепилдикпиз мына. Коркпой келип акчаңарды салгыла. Мэрия, күч органдары тескерисинче силерди куугунтукташтын ордуна жардам берет. Деп Ошто ачышыбыз керек. Кечегинде кылган акча салбай тескерисинче жана бузуп жана жолду кеңейткен, элге шарт түзгөн ал дагы жакшы. Ал дагы жакшы. Биз аны такыр токтотпойбуз, аны улантабыз. Көп долбоорлорду шашылыш эле баштай берген болбойт. Же жанагы ачык аукциону жок, тендери жок, же болбосо проектиси жок, эч нерсеси жок эле урду сокту кылып долбоорлорду баштаганыбыз болбойт. Биз мыйзам менен гана иштешибиз керек. Мыйзамдан чыкпашыбыз керек. Сиз айткандай ачык конкурс кылып, ана кимиңер курасыңар дейли. Эми арганда кылып атап койсок болот мисалы. Family Park Ош деп коебузбу? Иши кылып үй бүлөлүк ушул жерде бир эс алуу болуш керек да келгенде. Убакыт жок биздечи азыр. Тез кылып мындай чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек да. Азыр эми антип отурсак болбойт. Службаларды чогултуп, сүйлөшүп туруп сунушту бергиле дагы ишти баштайлы батыракчы.